Шаардык ички иштер башкы бөлүмүнүн жетекчиси Мелис Турганбаев жыл башын өзгөчө демилге менен баштады. Кечээ Аламидин районунун тургундары менен кезигип, райондун карамагын көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлеринин жарандар менен кандай байланышта иш алып барып жаткандыгы жөнүндө коомчулуктун пикири менен таанышты. Көптөн бери көйгөйлүү маселелерин жетекчилерге жеткире албай жүргөн райондун тургундары Мелис Турганбаевга көптөгөн суроолор менен кайрылышты. МТУ совместно с милицией, чтобы помогли нам улицу Кальбаева осветить. И вот Аламидин. Почему? Проблема очень большая. Очень. Вот и боимся, что дети ходят в темноте у нас. Поэтому у нас и кражи, и воровство, и убийство. Алкаши, бомжи. И они сидят на детских площадках, распивают. А после них вы сами знаете, что остается. Пожалуйста, вы уберете вот эти комки, если поможете нам. Бомжей в Аламидине очень много. Дети в школу идут по темному участку времени. 8 часов еще темно, 6 часов уходят со школы. Пожалуйста, уважаемые инспектора наши участковые, проведите инвентаризацию и вплоть до того, что, может быть, тех же бомжей заставить задвинуть назад эти люди. Көпчүлүк суроолор майда бара соода түйүндөрүндө ичимдиктин стакандап сатылышы, өспүрүмдөрдүн мас абалында үйлөрдүн короолоруна чогулуп, жашоочулардын тынчын алышы жана каттоодо жок аймактардан көчүп келген ошондой эле чет элдик жарандардын ичинде мыйзам бузуулардын болуп жаткандыгын кабарлашты. Калк арасында чечилбеген маселелердин көптүгүнөн райондун тургундары ички иштер бөлүмүнүн жетекчисине ага тиешеси жок суроолор менен кайрылып өтүштү. Мисалы, жылуулук иштебейт, жөө жарандар өтчү зебра жок, коробузай эс алчу жайларыбыз таардашып бара жатат деген сыяктуу. Мындан келди жергиликтүү калктын мүддөсүн толук аткаруу үчүн башка жетекчилердин, депутаттардын да ушинтип эл менен жолугушуп турусу зарыл экенине ынандык. Райондун милиция кызматкерлеринин тургундар менен иш алып баруусун баары бир добуштан ыраазычылыктарын билдирүү менен айтышты. Дагы бир көпчүлүктүн суранчы жаңы гана көнүшүп иштеп жаткан участковыйларды алмаштыруунун кажети жок экенин жетекчиден өтүнүштү. Анткени участокты көзөмөлдөө үчүн жарандарды таанып билиш керек. Таанышып, тыгыз иштешип жаткан учурда которулуп кетип, жаңысы көнгөнчө убакытты талап кылып жатканынан нааразы болушту. Вы вот требуете, чтобы участковые работали. У меня к вам большая просьба, не меняйте их, понимаете? Потому что когда меняется участковый, приходит другой, пока он войдет в эту колею, пока он что-то поймет, это очень много времени уходит. У нас очень много павильонов всяких, которые продают водку в стаканчике. Из-за этого очень много проблем. Бул жыл башындагы жергиликтүү калк менен жолугушуунун акыркысы эмес. Убакыттын тардыгына карабай тургундардын көйгөйүн өз ооздорунан угуп туруу бул коомчулугубуздагы тартип бузуу, кылмыш иштеринин көбөйбөшүнө өбөлгө түзөт деп өз оюн ортого салды жетекчи. Мына былтыр биз жана УПМдерди куруп бердик, айтпадыбы жана бияка коюп бериңер, бияка коюп бериңер, там условия шикарный, иштесе болот деп атышат. Вот ошону мындай көрөйүн дедим, эми отдача болуш керек да. Ошол жерге отуруп алып иштеш керек. Мурда жана айтып бербедим, пример кылып. Бир участковый бияка келди, мисалы жана новостройка. 2 саат көчөдө кыдырат. Анан отуруп иштеш керек да. Орун жок. Ошон үчүн биз жанагыларды коюп бердик. То есть он должен как утром пришел на работу, пообедал, обратно прийти на свое рабочее место, өзүнүн иштеген жерине келип, дагы иштесе болот да. А мурда орун жок болчу. Алар кайра рободго барышчу же гомго барышчу. Ошо менен эл издеп, жанагы участковый иштебейт, биз тааныбайбыз. Шайлоо учурунда добуш алуу үчүн гана элдин көйгөйүн эстеген жетекчилердин мындай күтпөгөн жерден келип, алабалын сурашына ыраазы болгон эл жетекчинин мүмкүнчүлүгү болгондо келип турушун суранышты. Үмүт Муканбетова, Кыялбек Тойчиев, кабарлар KG сайтына.